Айыл чарба министри Тоң районуна иш сапары менен келди. Жазгы талаачылык, анын ичинде суга өнүктүгүнө даярдыктардын жүрүшү менен таанышкан министр Тоң балык өстүрүү ишканасында да болду. Айыл көркүн ачкан жолдор. Кара Шаар айылында айыл аралык ички жолдор жасалууда. Зомбулук кылмыштуулуктун алдын алуу аракети күчүндө. Караколдо облустук прокуратурасынын демилгеси менен форум өткөрүлдү. Манас таануу сынагы эми бала бакчаларда. Мектеп окуучулар арасында өткөрүлүп келген Манас таануу интеллектуалдык таймашы быйылдан баштап биринчи жолу бала бакчаларда өтүп жатат. Саламатсыздарбы? Ушул жана башка жаңылыктар түрмөгү менен тааныштырып, студияда Гүлбарчын Молдоева. Президент Садыр Жапаров мамлекеттик мүлктү башкаруу маселелери жөнүндө жарлыкка кол койду. Ага ылайык мамлекеттик мүлктү башкаруу фонду агенттик болуп кайра түзүлөт. Бул чара оптималдаштырууга жана мамлекеттик мүлктү башкаруу боюнча функцияларын күчөтүүгө багытталган. Мүлктү башкаруу фонду 1991 жылдын 21 январында түзүлгөн. Мекеме 30 жыл иштеген мезгил ичинде бир нече жолу реформалоого, уюштуруу формасынын өзгөрүшүнө кабылган. Учурда фонд мамлекеттин атынан экономиканын ар кандай секторлорундагы 42 чарбалык коомдо акционер болуп келет. Ошондой эле 88 мамлекеттик ишкана төмөнкү багыттарда иш алып барат. Алар транспорт жана байланыш чөйрөсүндө, 11 мамлекеттик ишкана байланыш, телекөрсөтүү жана инновациялык кызмат көрсөтүү чөйрөсүндө 12 мамлекеттик ишкана, айыл чарба чөйрөсүндө 24 мамлекеттик ишкана, мамлекеттик геология системасында 2 мамлекеттик ишкана жана ар кандай кызматтарды көрсөтүүдө 39 мамлекеттик ишкана. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фондунун долбоорлор блогунун аткаруучу директору Андрей Широковду кабыл алды. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматы билдирди. Тараптар экономика, айыл чарба, энергетика, транспорт жана саламаттык сактоо тармагында кызматташууну талкуулашты. Бүгүнкү күндө Евразия турукташтыруу жана өнүктүрүү фонду экономиканы туруктуу өнүктүрүүдө бүткүл евразиялык мейкиндиктеги өлкөлөрдүн ишенимдүү өнөктөшү болуп калды, деди Жапаров. Ал эми Андрей Широков фондун колдоосун жана ишке ашырылып жаткан долбоорлорго, анын ичинде энергетикалык ресурстарды өнүктүрүүгө, билим берүүгө жана медициналык мекемелердин техникалык жактан жабдылышын жакшыртууга багытталган долбоорлорго токтолду. Белгилей кетсек, Андрей Широков Бишкекке соода-экономикалык, илимий, техникалык жана гуманитардык кызматташуу боюнча Кыргыз-Орус өкмөттөр аралык комиссиясынын 24-жыйынына катышуу үчүн келген. ОКМК эл аралык террордук уюмга каршы күрөшүү иш-чараларынын алкагында Ош облусунун аймагында Кыргызстандын жасалма паспортун даярдаган каналды аныктаганын кабарлады. Тагыраак айтканда, атайын кызмат Кыргыз Республикасынын жаранын жасалма паспортун жасоого аракет кылып, террордук аракеттерге катышкан үчүн издөөдө жүргөн кыргызстандыкты кармаган. Анын жашаган жерин тинтүү учурунда Кыргыз Республикасынын жаранына таандыгы 2 паспорт табылган. Аталган факт боюнча паспорт даярдоонун жана берүүнүн мыйзамдуулугун аныктоо боюнча тиешелүү иш-чаралар жүргүзүлүүдө. Мындан сырткары Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Кылмыш жаза кодексинин 209 беренесинин 4-бөлүгүнүн 4-пункту ал кызматтык абалынан пайдалануу менен алдамчылык боюнча козголгон кылмыш ишинин алкагында жогорку билим тууралуу жасалма дипломдорду даярдаган каналды да аныктаганын маалымдады. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын натыйжасында Кыргызстандын жараны 2017-2018 жылдары Жалал Абад мамлекеттик университетинин медицина факультетинин деканы кызматын аркалап турган убагында 12 000 акш доллары өлчөмүндөгү акчалай сыйлык үчүн Ирактын 2 жаранына Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясын бүтүргөндүгү тууралуу жасалма диплом жасап бергени аныкталды. Учурда ушул сыяктуу фактылар, ошондой эле жасалма диплом жасоого тиешеси бар башка адамдарды тактоо иштери дагы жүрүп жатат. Айыл чарба министри Аскар Жаныбеков Тоң районуна расмий иш сапары менен келди. Иш сапардын жүрүшүндө министр жазгы талаачылык, анын ичинде суга өнүктүгүнө даярдыктардын жүрүшү менен таанышты. Ошондой эле Тоң балык өстүрүү ишканасында да болуп, өстүрүлгөн балык уруктарын көлгө кое берүү процессине катышты. Теманы кабарчыбыз улантат.
Тоң балык чарбасы жаңылануунун үстүндө. Бул ишканада былтыртан бери жаңы инкубациялык цех, лаборатория жана окуу борборунун курулушу жүрүп жатат. Айыл чарба министри Аскар Жаныбеков Тоң районуна атайын келип, тармактагы буга окшогон курулуштардын жүрүшү менен жакындан таанышты. Бүгүнкү күндө ошол башка региондордо эле Ысык-Көл областында дагы жазгы тала жумуштарына даярдык. Андан тышкары ошол ирригациялык объектилерде 2023 жылдын вегетациясына даярдыктарды көрүү жана жаңы ошол ирригациялык объектилер долбоорлонгон объектилерди, абдан чоң объектилерди куруу иштеринин башталганы менен таанышып, бир топ чечимдерди кабыл алдык. Бул эми бүгүнкү күндөгү урматтуу президентибиздин айыл чарбасын колдоодогу жүрүп аткан саясатынын турмушка ашыруу максатында жасалып аткан иштерибиз. Балык өстүрүү ишканасында кыш айларынан бери Ысык-Көл форелинин жана Сига лудога балыгынын уруктары өстүрүлүп, даяр болгондору Орто Токой суу сактагычы менен Ысык-Көлдүн ар кайсы участокторуна жаз келгенден баштап эле кое бериле баштаган. Бул жолу Ысык-Көлгө куйган суу башына министр баш болуп форель балыгынын малөкторун кое беришти. Номер 1 участогуна балыкчыга, Торайгыр участокасына, андан сырткары Ысык-Көл форелинин Актерек суусуна, Тоң суусуна, жана Кекилик суусуна, андан сырткары Покровкадагы Кызыл суу суусуна, Жыргаланга жана Түпкө Ысык-Көлдүн личинкалары, Ысык-Көл форелинин личинкалары бүгүнкү күнү азыр кой берген жатабыз. Жалпы жонунан форель балыгынан 480 000 даана икра алынган, Сига лудога балыгынан 5 миллион 200 000 урук алынып, бүгүнкү күнү толук кондицияга жетилип, форель балыгынын салмагы 160 мг жетти. Форель, Сига балыктарын өстүрүп, икрасын өстүрүп, куйганга даяр болуп калдык. Буюрса, кышындан баштап форельди көлдөн кармайбыз, урга черкегин бөлүп, анын икрасын алып, адапсация бияка икраны чыгарып өстүрдүк. Сиганы дагы Орто Токой көл тегеленип, икрасын алып келишет. Бияка өстүрүп, икраны баарын 2 айдан бери. Мына баардыгы буюрса чыгып бүттү. Кое берилген балыктардын 80%га жакыны табигый шартта жашап кетүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Алар 3 жылдын ичинде өсүп жетилип, урук чачууга даяр болуп калат. Мыйзамсыз балык уулаган браконьерлердин аракеттерине бөгөт коюлса эле, жакынкы жылдары көлдөгү балык сапасы калыбына келет дешет балык чарба кызматкерлери. Алмаз Үкү, Данияр Акунов, Сергей Мищенко, Ысык-Көл жаңылыктары. Ысык-Көл районунун аймагында жазгы талаачылык иштери кызуу жүрүүдө. Бул жылы дыйкандарга түшүмдүүлүгү мол өрөндөр атайын каралган шарттардын негизинде берилүүдө. Аймактык кабарчыбыз Асел Тилек кызы бул туурасында кененирээк айтып бермекчи. Ысык-Көл районунда жазгы айдап себүү иштери өз деңгээлинде жүрүүдө. Жалпы район боюнча 27 000 айдоо аянтына быйыл түшүмдүүлүгү жакшы дан эгиндерин себүү үчүн сапаттуу үрөн менен камсыздоо жагын Айыл чарба министрлиги колго алып, Россия өлкөсүнөн алынып келинген арпа, буудайдын, кара беденин, жүгөрү жана картошканын өрөндөрү учурда дыйкандарга белгиленген баа менен насыя катарында берилүүдө. Мындан сырткары күйүүчү май менен камсыздоо маселеси да чечилген. Мамлекет тарабынан рахмат, колдоо көргөзүп, биздин айылыбызга арзандатылган соляркалар, ушундайлар келиптир. Биз ушундай картошка, арпа, беде айдаганга бизге абдан жеңилдик болуп атат. Рахмат ушул биздин өкмөтүбүзгө. Жазгы үйрөндөрүбүздүн камсыз болушу 96% бүгүнкү күндө үйрөндөрүбүз камсыз. Ошол эле учурда ушул Айыл чарба министрлиги тарабынан Россия Федерациясынын сапаттуу үйрөндөрү алынып келинип, таратылып берилүүдө бүгүнкү күндө дыйкандарыбызга. Андан сырткары ошол эле учурда дизель отуну менен ушул Айыл чарба министрлиги тарабынан Ысык-Көл районуна 69 тонна дизель отуну бөлүнүп, бүгүнкү күндө дыйкандарыбызга таратуу иштери жүрүүдө. Андан сырткары жер семирткичтерибиз дагы бүгүнкү күндө камсыз. Жер семирткичтерибиз бүгүнкү күндө өкмөт тарабынан каржыланган, арзандатылган баада сатылып келинген. Баасы 30 сомдон аммиак селитрасы дагы сатылууда бүгүнкү күндө. Өзүңүздөр көрүп тургандай, азыркы учурда жазгы талаачылык иштери жаңыдан башталып
жаткандыгынан ушул үйрөндөрдү тазалоо иштери дагы жүрүп, жаңыдан айдап себүү иштерине баштоо алдында туруудабыз. Скөл район аймагындагы жазгы айдап себүү менен катар сугат иштерине камылга да кызуу. Суу топтоочу жайлар тазаланып, суу каналдары иретке келтирилип жатат. Сугат иштерин жүрүшүнө айыл тургундары да активдүү катышып, тиешелүү адистерге кол кабыш кылышып, биргеликте көйгөйлөр чечилүүдө. Чыккан арык болот. Бул канал менен 2 айыл өкмөтү 3,5 миң гектардай жер суу дыйкандары суу ичет. Бул мурун федерация деп койчубуз. Федерацияда катталып турчу эле. Былтыркы жылы 22-жылы АУПнын баары жоюлуп кеткендигине байланыштуу федерация жоюлуп, бүгүнкү күндө кайра суу чарба башкармалыгына өттү. Мына жакында эле кол коюшуп, көчөмүрдө күн эми бүгүн уже иш алып барып атабыз. Азыркы тапта Скөл районуна караштуу бардык айыл өкмөттөрдө жазгы айдап себүү сугатка даярдык иши кызуу жүрүүдө. Дыйкандарга бөлүнгөн үрөн, күйүүчү май менен камсыздоо жагын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү көзөмөлгө алышып, жаралган көйгөйлөрдү жеринде чечип берип жатышат. Айсел Тилек кызы, Сергей Мишин, Кайбек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Скөл районунан. Ысык Көл облусунун Тоң районунун Карашаар айылында айыл аралык ички жолдор жасалууда. Бул боюнча биздин чыгармачыл топ аталган айылда болуп маалымат алышты. Бул айылда жалпы 8 чакырым жол жасалмакчы. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Жазгүл Сатаеванын сюжетинде кеп болот. Эми Карашаар айылындагы бардык автоунаалар жүргөн көчөлөр асфальт болот. Учурда айрым көчөлөргө асфальт төшөө иштери башталды. Буга чейин көчөлөрдү түздөө, таптоо, кызыл чийинден ашып кеткендерди иретке келтирүү иштери жүргөн. 70-80% даяр болуп калды. Анткени баягы убагында тышка чыгып, ашык коруп алган, ашык пескоблок, стройка кылып алгандын баары азыр кайра бузуп, өздөрүнүн чектерине кирүү иштери жүрүп жатат. Айылда эң негизги делген 8 чакырым жол жасалат. Жолго кеткен чыгымды жеке ишкер Карашаар айылынын тургуну Мирлан Исагалиев демөөрчүлүк кылды. Жалпы кетчү каражат 70 миллион сомду түздү. Мына бүгүнкү күндө ушул айыл аймагыбыздын Карашаар айылында кубанычтуу күн болуп турат. Себеби ушул жол салуу ишканасынын жетекчиси, ассоциациянын башчысы Мирлан Исагалиевич өзү ушул айылдан болот. Ушул топурак, туулган жердин топурак алтын дегендей ушул айылымдан баштайын деп, ушул айылдын көчөлөрүн асфальттоо иштерин баштаган турат. Ушул ороз айында Кудайым буйрса кылган эл үчүн садагасы кабыл болсун. Жолго асфальт төшөө иштери бардык тиешелүү талаптар менен аткарылууда. Мындай жакшы саамалыктарга айыл тургундарынын кубанычында чек жок. Ошол ушугунга чейин 84-кө чыкканга чейин ушундай жакшылык келелек болчу. Кудай бериптир, ушу жакшылыгыбыз жакшылыкка уланып, жаркырап жайнап, балдарыбыз аман-эсен болуп, ушундай колдогондорду көбүрөөк балдардан чыкса экен деп тилеймин. Кымбаттуу туугандар, бул баланын жасаган кызматы өзүңөр деле билесиңер, айылга свет койдурду. Керектүү нерселердин баарын суу киргизди, жана башкалар көп. Бүгүн Кудайдын улуу күнүндө бизде жакшы байрам болуп атат. Кудайым буйрса, ушул Карашаар айылында көчөлөрдүн баары тең асфальттанган атат. Ушул асфальтты биздин байкебиз Исагалиев Мирлан байкебиздин демилгеси менен басылып атат. Жол жасоо иштери учурда тездик менен аткарылууда. Аба ырайы жакшы болуп берсе, жакынкы күндөрдө аталган айылдагы бардык көчөлөр асфальт жолго айланат. Жазгүл Сатаева, Талбек Саманчиев, Сергей Мишинка, Ысык Көл маалымат кызмат үчүн.
Быйыл мамлекет башчысынын тапшырмасы менен Нарын шаар боюнча жалпы 44 көчө оңдолот. Учурда көчөлөрдүн сметасын түзүү, топографиялык изилдөө иштери башталганын мэриядан билдиришти. Жолдорду оңдоо жумуштарынан сырткары тротуар, ирригация, түнкү жарыктандыруу жумуштары долбоорго кирген. Ал толугу менен ички донорлордун эсебинен жасалат. Азыркы тапта өз билемдик менен кызыл тилкеден чыгып тосуп алган жол жээгиндеги тосмолор муниципалитет тарабынан алынууда. Быйыл шаар ичиндеги туурасынан кеткен 42 майда көчө жана 2 борбордук чоң көчө оңдолот. Маселен, Ленин көчөсү толук капиталдык ремонттон өтөт. Интернаттан баштап РТС чөлкөмүндөгү көпүрөгө чейин оңдолуп, жолдун узундугу 9,5 чакырым, туурасы 15 метрге узартылып, жолдор кеңейет. Ал эми Сагынбай Орозбаков көчөсү толук асфальтталып, жаңы жолго кошулат. Учурда көчөлөрдүн сметасын түзүү, топографиялык изилдөө иштери башталды. Болбоорлор даярдалып, чиймелер чийилип, пока ушундай кагаз иштери жүрүүдө. Өтмө жол болуп, райондук ооруканадан ары жаңы жол Ажыбек Батыр көчөсүнө чейин чыккан альтернативдүү бир жол салынат. Анын чакырымы 1280 километр. Бул 2 чоң көчө болот. Жолдорду оңдоп түзөөгө чейин өз билемдик менен кызыл тилкеден чыгып кеткен жарандарга билдирүү жөнөтүлгөн. Түшүнүү менен кабыл алгандары өз ыктыяр менен мыйзамсыз тосуп алган тосмо, дубал короолорун бузуп жылдырып жатышат. Мисалы, Москва көчөсү менен кесилишкен Карабүк көчөсүндөгү үйлөрдүн дубалдарынын баары жолго чыгып кеткен. Эң негизгиси бул көчөдө Карабүктө өзүңүздөр көргөндөй баракчный типтеги үйлөр убагында там өзү менчикке чыгып калган, там башы деп эле коро чийилбей калган да. Ошондо бул коро биздин муниципалитетте турат да, Нарын шаарында. Жолдорду оңдоо жумуштарынан сырткары тротуар, ирригация, түнкү жарыктандыруу да долбоорго кирген. Ал толугу менен ички донорлордун эсебинен жасалат. Алсак, Москва көчөсүндөгү 2 кабаттуу үйлөрдүн тегереги мыйзамсыз тосулган үчүн зым, тор, тосмолор муниципалитет тарабынан түрттүрүлүүдө. Адистердин айтымында мындагы чирип калган кара бактарды алынат. Ордуна эс алуучу аллея салынып, шаар жашылдандырылат. Чоң жолдун жээгиндеги ушундай шаардын көркүн бузган, эскилик жеткен сеткаларды алдырылып, жакшы заманбап үлгүдөгү жарыктандыруулар коюлат. Кудайым буйрса, ушундай пландар иштер Нарын шаардык мэриясы тарабынан пландалып атат. Анан эми биз деле макулдук бердик. Баягы шаар ичи көктөнүп турса, бизге дагы жалпы элге деле жакшы. Нарын шаары боюнча 110 чакырым жол болсо, анын ичинен 52 чакырымы асфальтталган, 60 чакырымы шагыл жол. Жаңы долбоордун алкагында бул жолдун 29 чакырым 300 метр жасалат. Айнура Достукбекова, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары. Президент Садыр Жапаров өткөн жылы тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп атаганы маалым. Буга карата жашыл мурас улуттук өнөктүгү уюштурулуп, жыл сайын айылына чөйрөнү жашылдандыруу максатында көчөттөр отургузулуп келет. Бул жолу Арис уюмунун кызматкерлери Демилге көтөрүшүп, Каракол шаарынын Кашкасуу кичи районуна бак дарактарлардын көчөттөрүн отургузушту. Буга чейин да бул жерге көчөттөр отургузулуп, бирок каралбай жыл сайын эле куурап калган. Эми аталган уюмдун кызматкерлери өздөрү Демилге көтөрүп отургузуп жатышкандыктан бул жерди келечекте жашылдандырып, кичи райондун тургундары үчүн чакан эс алуу багына айландырып берүүнү максат кылышууда. Биздин уюмга быйыл 20 жыл болуп атат. Ошого арнап мэрия менен макулдашып, мурда бул жерге сквер отургузуп башталыптыр, бирок тилекке каршы былтыр белгисиз адамдар мякты өрттөп коюп, көчөттөр, мурда отургузулган көчөттөр өрттөнүп кеттир. Биз кайра ошону коюусун колубузга алып, бул жерге ишембилик уюштурулуп, бул жерге дуптун, ак кайындын, клёндун көчөттөрүн алып келип, соснанын көчөттөрүн алып келип отургузуп атабыз. Бул жеке ушун менен калып калбайт, суга системасын уюштуруп, бүгүнкү күндө мына Жилинстрой менен макулдашып, водовозун бөлүп бердик. Келечекте суу системасы бул жерде негизи бар экен. Ошол суу суарылган жагын карап, келечекте жарык өткөрүп, скамейкаларды орнотуп, ошондой пландарыбыз бар бизде буйрса. Жетөгүз районуна караштуу Чырак айылында жаңы конушка да таза суу тартылып, айыл эли ичүүчү таза суу менен толук камсыз болду. Эл аралык уюмдардын колдоосу менен аткарылган иштердин жыйынтыгы чыгарылып, ага жергиликтүү эл ыраазы. Элеттеги самалыкка кесиптешим Жанара Сагындыкова күбө болуп келди. Болгон системага бир аз оңдоп түзөө үчүн, кошумча түтүктөрдү тартуу үчүн биз ошо материалдарды алып бергенбиз.
негизинен жумуш өзүңөр тарабынан жасалды. Бул ушу өзүңөрдүн эмгегиңер. Халыкты ичүүчү таза суу менен камсыз кылуу аракети Чырак айылында колго алынып, натыйжада айыл ичине толук суу киргизилген. Өткөн жылы айыл аймагы жана ФСД суюмунун колдоосу менен жаңы конушка да суу түтүктөрү тартылып, маселе оңунан чечилген. Жетөгүз айыл аймагына караштуу Чырак айылындагы таза суусунда туруп атабыз. Бул жерге ФСДС фондунан бизге 503 миң сом берилип, ошол 36 үй бүлөгө 900 метр жерге турбалары жаткызылып, бүгүнкү күнү ошол суу берилди. ФСДС коомуна биз Жетөгүз айыл аймагынын атынан ыраазычылык билгизебиз. Себеби элибизге суу киргизип берген биз үчүн чоң жардам болду. Жергиликтүү тургундар түзүлгөн мүмкүнчүлүккө ыраазы болушууда. Анткени суу түтүктөрү тартылып, ар бир үйгө берилген маалы. Бул жолу адистер бөлүнгөн каржы булактары, аны пайдалануу жолдору туурасында калкка маалымат беришти. Жалпы суммарно бир 503 миң сом жардам алдык да. Ошону жакшынакай жыйынтыктап, анан ошонун результатын эл журтка айтып, анан аларга ыраазычылык дагы билдирип коелу деген бүгүнкү иш-чараны уюштурганбыз да. Ар бир азыр Чырактын үйүндө кадимки шаардагыдан жакшы жашап калдык. Ысык суу десе ысык бар, эмеси менен коюп берди, аристондору менен коюп берди баардыгыбызга. Суудан эч бир үзгүлтүгүбүз жок. Суу дайым болуп турат. Кыштын ыран-чилдесинде да тоңуп калабы деп коркконубуз жок. Баардыгы жакшы. Жетөгүз районунун көпчүлүк аймактарында таза суу системасын тартууда көмөк көрсөткөн уюмга айыл аймагыда ыраазычылык каттарын тапшырды. Өткөн жылы жаңы конушка тартылган суу системасы толук бүткөрүлүп, эл таза сууну пайдаланышууда. Жанара Сагындыкова, Нуржан Урманбетов, Сергей Мишенко, Жетөгүз району. Жол кыймылына байланышкан мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилди. Тактап айтсак, мас абалында унаа айдагандар эми айып пул төлөбөйт. Анын ордуна айдоочулук күбөлүгүнөн ажырайт. Мындай багыттагы мыйзам долбоору өткөн жылдын аягында парламентте кабыл алынган. Документке президент Садыр Жапаров кол коюп, мыйзам 8 марттан тарта иштеп баштады. Бул боюнча жерлерде түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Жол эрежелерине байланышкан мыйзамдарга өзгөрүүлөр кирип, тагыраагы мурдагы мыйзам боюнча мас абалында унаа башкаргандар 17.500 өлчөмүндө айып пул төлөп келишкен болсо, эми алар айып пулдун ордуна 1 жылдан 3 жылга чейин унаа башкаруу укугунан ажыратылат. Жол кырсыктарынын басымдуу бөлүгү да мас абалында унаа башкаргандардын кесепетинен келип чыгууда деген жол коопсуздугунун кызматкерлери айдоочуларга жаңы мыйзам боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүүдө. Балыкчы шаарында да бул боюнча атайын иш-чара өткөрүлдү. Айып пулдардын көтөрүлүшү боюнча түшүндүрүү иштерин калкка жүргүзүү боюнча кеңешме өткөрдүк. Кеңешмеде башкармалыктын кызматкерлери тиешелүү түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Балык шаарынын мэриясы тарабынан дагы атайын иш-чаралар планы кабыл алынып, бул иштин үстүндө иштер жүргүзүлөт. Ошондой эле жол эрежесин бузгандарга бир катар жазалар күчөтүлдү. Жаңы мыйзамда айдоочу 1 жылда 3 жолу жол эрежесин бузса, кайра сынак тапшырышы керектиги да камтылган. Ошондой эле каршы тилкеге чыгуу менен оозуп өтүү, караңгылатылган терезелерди уруксаты жок пайдаланылууга дагы катуу чаралар көрүлөт. Бул жерде азыркы жаңы өзгөртүүлөр боюнча тиги жерде жолдун карама-каршы тилкесине чыгып атпайбы? Бул боюнча жаңы өзгөрүүлөр боюнча айып пул каралган, ошол айып пулдун негизинде айып салынат. Эгерде ошону 1 жылдын ичинде 2 жолу кайталай ийсе, экзаменге барат. 2022 жылы Ысык-Көл облусунда жалпы 400гө жакын жол кырсыктары катталган. Анын кесепетинен 87 адам каза тапса, 727 адам денесинен ар кандай жаракат алган. Андыктан жол кыймылына байланышкан жаңы мыйзамдарды өзгөртүү менен жол кырсыктарын азайтуу максаты турат. Жазгүл Сатаева, Сталбек Саманчиев, Сергей Мишенко, Ысык-Көл маалымат кызматы үчүн. Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун Кыргыз Республикасынын прокуратура органдарынын 2023 жылдын март айында балдарга карата жасалган жана балдар арасындагы кылмыштуулукту болтурбоо жана алдын алуу иштерин күчөтүүгө багытталган кошумча чараларды көрүү жөнүндө 2023 жылдын 28 февралындагы көрсөтмөсүнүн негизинде Каракол шаардык прокуратурасынын демилгеси менен шаардык мэрия, Каракол шаардык ички иштер бөлүмү биргеликте форум өткөрүлдү. Иш-чарада күндүн темасы болгон зомбулук, анын алдын алуу, өспүрүмдөрдү терс көрүнүштөрдөн алыстатуу маселелери каралды.
Мындан сырткары окуучулар үчүн окуудан сырткары атайын борборлордун көргөзмөлөрү уюштурулду. Жаш өспүрүмдөр арасындагы кылмыштуулукту алдын алуу багытында Каракол шаарында форум өткөрүлдү. Иш-чарага Жогорку кеңештин депутаты Нуржигит Кадырбеков, грек-рим күрөшү боюнча эмгек сиңирген спорт чебери Каныбек Жолчубеков, жергиликтүү мамлекеттик органдардын, ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлеринин, шаардагы жогорку класстын окуучулары, мектеп мугалимдери катышты. Иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучуларына ичимдик ичүү, тамеки чегүү ден соолукка зыян, кылмыштуулуктун акыры жаза темаларында видеороликтерди жана коомдогу терс көрүнүштөрдү сахналаштырып көрсөтүп беришти. Ошондой эле өспүрүмдөр арасындагы терс көрүнүштөргө түшүндүрмөлөр да берилди. Алдын алыш керек. Бул талим тарбия маселеси жалаң эле милиция менен прокуратурага тапшырып таянып койгондо иш болбойт. Жалаң эле мугалимдерге биринчи ата-энелердин жоопкерчилиги болуш керек да. Жеке өзүбүз менен, сотка менен, сериал менен алек болуп бала каралбай кетти. Ошон үчүн эгерде азыркы муун жакшы болсо, бул биздин жакшылыгыбыз эмес, биздин аталардын, апалардын жакшылыгы. Кийинкилерде кемтик болсо, бул биздин кемтигибиз да, анткени тарбияны берген бизбиз да. Ошон үчүн бул абдан комплекстүү маселе, чоң бир стратегиялык пландын негизинде ырат алып барбасак, мындан өткөн маанилүү иш жок. Аталган иш-чара башкы прокурор Курманкул Золошевдин тапшырмасынын негизинде Каракол шаардык прокуратурасынын демилгеси менен шаардык мэрия, Каракол шаардык ички иштер бөлүмү менен биргеликте уюштурулду. Акыркы кездердеги өспүрүмдөр арасындагы үрөй учурган окуялар коомчулукта кызуу талкууну жаратууда. Бул маселелерди алдын алуунун жолдору форумда көтөрүлдү. Спортчу катары жаштардын баарын баягы спортко чакырмакчымын. Бир эле баягы спорт эмес, баягы билим алуу деле бул өзүнчө бир ийне менен кудук каскандай дейт. Ошон үчүн талыкпас эмгектүүлүккө, баягы жалкоолуктан, баягы телефонго алаксыбаш керек. Жаштарды баягы бош убакыт бош койбош керек да, ар дайым ата-эне бир жагынан көзөмөлдөп, мугалимдер бир жагынан көзөмөлдөп. Ошондо бир жакшы жыйынтык болот го деп мен ишенем да. Ал эми иш-чаранын алкагында окуучулардын бош убактыларын атайы ийримдерге катышуусуна өбөлгө түзүү үчүн шаардагы борборлордун жеке көргөзмөлөрү уюштурулган. Каракол шаарында билесиздер, мынакей жаштар шаары деп айтылат. Бизде 15 000 окуучу. Албетте эми 15 000 окуучунун арасында тарбиялоо иштерди жүргүзүү абдан оор. Ошондуктан 22-жылы дагы бизде ошо жаш өспүрүмдөрдүн арасында кылмыштуулук да көбөйдү да. Бүгүнкү иш-чарабыз ошого арналат. Анткени кылмыштуулукка бала кайсы убакта барат, бул бош, эмне кыларын билбейт, ошондуктан ушундай нерселерге, терс нерселерге барат да. Бүгүн ошо биздин максатыбыз ушул иш-чарада балдар бош убагында эмне менен алек боло алат. Шаарда алар үчүн кандай борборлор, кандай кызматтар бар, алар үчүн кызмат кылган мекемелердин бүт баарын чыгардык. Форумдун жыйынтыгы менен көтөрүлгөн маселелерди чечүү боюнча меморандум кабыл алынды. Жанара Алмазбекова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Ысык-Көл жаңылыктары. Кургагучукка каршы жарыяланган айлыктын алкагында иш-чаралар уланууда. Ысык-Көл районунун мектеп окуучулары арасында кургагучукка каршы турууда спорттун тийгизген таасирин көрсөтүшүп, оорудан сактануунун жолдорун, адистерден угуу мүмкүнчүлүгүн алышты. Жалпы өлкө аймагында кургагучук оорусуна каршы 1 айлык жарыяланган. Жарыяланган айлыктын алкагында Ысык-Көл район аралык оорулардын алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борборунун, Ысык-Көл райондук жалпы дарыгерлик практикалык борборунун жана билим берүү бөлүмүнүн тиешелүү адистери кургагучук оорусуна каршы күрөшүүнү демилгелеген иштерди бирдиктүү жасоону улантышууда. Бул жолу Ысык-Көл районунун Бостери айыл аймагындагы 3 жана Чолпон Ата шаарындагы 2 мектептен келген командалар үчүн спорттук иш-чара уюштурулуп, ар бир команда өздөрү тандаган спорттун түрү боюнча чеберчилик көрсөтүү менен анын ден соолукка тийгизген оң таасири туурасында маалыматтарды берүү тартиби каралган. Кургагучук оорусунун алдын алуу болуп, бул эмгек жана тамак режимин алдын алуу, спорт менен машыгуу жана таза абада көп убакыт өткөрүү болуп саналат. Биз мектебибиз менен команда менен футбол мастер-классын көрсөттүк. Футбол негизи эле ушул өпкөгө жакшы жардам берет, туберкулезго иммунитет пайда болот. Ушул
Мен силерге айтарым, тамеке дегендерге жолобогула, анткени аяктан иммунитет жоголот, анан иммунитет жоголгондо туберкулезуңар башталат. Анан ушу туберкулез күнү деген 24 март 1993 жылынан баштап өткөрүлүп баштаган. Кургак учук оорусун алдын алууга багытталган айлыктын алкагында өткөрүлгөн иш-чаранын жүрүшүндө мектеп окуучуларына адистер кургак учук боюнча кене маалыматтарды, бул оорунун алдын алуу, сактануу жолдорун жеткиликтүү айтып беришти. Өткөрүлүш керек болчу, жанагы алакас бериш, каникулдар өткөрүлүп жатат. Биргеликте биз азыр ушундай иш-чараларды өткөзүп атабыз. Биздин максатыбыз негизи бир райондук деңгээлде биз жөө жүрүштөрдү жыл сайын жасачубуз. Атайын ушул жылы биз өзгөчөлөнтүп жазадык. Атайын райондун мектептеринен чакырып, 5 мектепти чакырып, ушул балдар спорттук мастер-класстарды көрсөтүштү. Жана ошол эле спорт адамдын ден соолугуна кандай деңгээлде, канчалык деңгээлде оң таасирин тийгизет. Жана бул кургак учук эмес, болгон эле оорунун баарына келтирүүчү спорттун канчалык деңгээлде пайдалуу экенин биз көрсөтөлү деп чечтик. Анагы ушул боюнча эле бул ар бир командалар кургак учук оорусу боюнча берилүү жолдору, сактануу жолдору, алдын алуу жолдору боюнча кургак учук боюнча да маалымат беришти. Кургак учукка каршы айлыктын алкагында спорттук иш-чарага келген Бостери аймагынан жана Чолпон Ата шаарынын мектептеринин командалары активдүүлүк менен катышып, мындан сырткары ар бир команда кургак учук темасын улаган сүрөттөрдү да тартып келишкен. Иш-чаранын соңунда аларга уюштуруучулар ыраазычылык баракчаларын тапшырышып, аталган ооруга каршы турууда жеткиликтүү маалыматтарды камтыган мындай иш-чаралардын өтүп туруусу маанилүү экенин баса белгилешти. Айсел Тилек кызы, Сергей Мишин, Габек Жумашев, Атайын кабарлар топтому үчүн Чолпон Ата шаарынан. Мектеп окуучулары арасында өткөрүлүп келген Манастануу интеллектуалдык таймашы быйылдан баштап биринчи жолу бала бакчаларда өтүп келе жатат. Каракол шаарынын мектепке чейинки тарбия берүү мекемелери да бул сынакка кызуу даярдык көрүшкөн. Кезектеги таймаш номер 4 бала бакчада болуп өттү. Манастануу таймашын бала бакчаларда өткөрүү демилгеси мурдатан эле көтөрүлүп, убакыт сааты эми келип быйыл уюштурулуп отурат. Сынакты өткөрүүдөгү негизги максат балдарды кичине кезинен улуттук баалуулуктарды баалай билүүгө, кыргыздын руханий мурастарынан кабардар болууга жана мекенин сүйүүгө тарбиялоо. Ошондой эле өлкө башчысы тарабынан кабыл алынган инсандын руханий адеп ахлактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндөгү жарлыгын ишке ашыруу. Буга чейин дайыма мен областтык билим берүү институтунда ушул кыргыз тили адабияты боюнча Манастануу жагын жактап иштеп келгем. Анан ушул жүрөгүмдөн ойлочу элем, биз деген мектеп окуучуларынын арасында 7-8, 9, 10, 11 класстын арасында өткөрбөй, ушул майда бала бакчадан баштап өтсө деген бир маселени козгоп келчүбүз. Ошол биздин үнүбүз жетип, Баластан кино студиясынын жетекчиси Кундуз Амановна баштаган Талантбеков, Нурбек деген агайларыбыз баштап ушул быйыл бизге жобо берди. Ал жобо Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун 2011 жылы 28 июнда жазылган 56 номерлі жобосу менен айтылды. Ушул бала бакчалар арасында дагы ушундай Манастануу өтүү бул зарыл экенин белгиледи. Аябай кош колдоп колдодук. Бала бакчанын тарбиялануучулары Манас үчилтигинин 3-бөлүгү болгон Сейтек эпосунан үзүндүлөрдү аткарышты. Эпостогу каармандардын образдарын берилүү менен аткарып, Манас айткан наристелердин өнөрү калыстар тобу тарабынан жогору бааланды. Адаттагыдай окуучу окуучулардын арасындагы Манастанууга салыштырмалуу оорураак. Бул кимдер үчүн оорураак? Бул мугалимдер үчүн, ушу тарбиячылар үчүн аябагандай оорураак. Ошо кичинекей экенин, балдардын азыр жаш өспүрүм экенин эске алганда, бул конкурс өтө мыкты деңгээлде өтөт. Ар бир садик, ар бир бала бакча өзүнүн колунан келишинче жакшы даярданышып, ар бири мыкты оюндарды көргөзөт. Бирок эми бул конкурс болгондугуна байланыштуу бирөө өтөт, тилекке каршы бирөө калып калат. Бирок жалпысынан айтканда ар бир бала бакчанын деңгээли өтө мыкты. Тарбиячылардын айтымында наристе балдарга Манастан үзүндүлөрдү жаттатыш оор болгон жок. Себеби алардын кабыл алуу жөндөмү чоң адамдардыкынан жакшы. Ошондой болсо да аларды кароо сынакка даярдап, кийимдерди, колдонулган реквизиттерди камдоо түйшүгү оңой болгон жок. Буга ата-энелер да жардам беришкен. Көп нерсени үйрөнүштү, кызыгуу менен аткарышты, балдардын чыгармачылыгы өнүктү.
унута калып бараткан балдар унута калып бараткан нерселерди үйрөндү. Сейтектин Акберметке үйлөнүшүн коюуда аябай кызыгуу менен аткарышты. Абдан жакшы деп мен абдан сүйүнүп атам. Жана жалпы эле биздин коллектив дагы абдан сүйүнүч менен ушу балдарга кыргыз тилин үйрөтүү боюнча, ушу кыргыз элинин баалуулуктарын үйрөтүү боюнча абдан жакшы бир чечим болду деп эсептейм. Андан сырткары ушу даярдыктарыбыз да абдан жакшы өттү. Ата-энелердин жардамы менен ата-энелерге рахмат. Манас таануу таймашынын бала бакчаларда өтүп жатышы коомчулук тарабынан колдоого алынууда. Бул саамалык келечекте тарбиялуу, ыймандуу муундун өсүп жетилишине чоң таасирин тийгизет дешет серепчилер. Алмаз Үкүев, Алтынбек Исаев, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктары. Өлкө ичинде жана областын аймагында болуп өткөн кыскача кабарлар топтомуна назар салдыңыздар. Адатта алдыда эртеңки күнгө карата аба ырайы. Сак саламатта туруңуздар.